Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Ооруканага түшкөн Талант Мамытовдун абалы кандай? Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүнкү күндө президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасында дарылануусун улантууда. Бул тууралуу 1-июлда парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Мамытовдун абалы канааттандырарлык. Коронавируска тапшырган анализинин жыйынтыгы таза чыкты. Белгилей кетсек, буга чейин Талант Мамытов 28-июнда президенттин иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына жаткырылганы айтылган. Анда курч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери бар болчу. Ошондой эле жогорку кеңештин аппаратындагы 13 кызматкерден COVID-19 тастыкталган. Алардын арасында Мамытовдун кабылдамасындагы кызматкер да бар. Ошондон кийин парламенттеги 36 кызматкер аралыктан эмгектенүүгө өткөн. Президенттер сүйлөшүп алган дешет. Путин COVID-19га ишенбегендер боюнча оюн айтты. Россия президенти Владимир Путин коронавирус тууралуу ар кимдин айтканына ишене бербей, адистерди угуу керек деген оюн айтты. Эске салсак, Россия лидери түз эфирде элдин суроолоруна жооп берди. Президенттин айтымында вакцина алуунун зарылдыгы жок деген пикирдеги адамдар дайым болуп келген. Анын үстүнө массалык түрдө эмдөө болуп жатканда эл эч нерседен коркпой турат. Ошондой күндөрдүн биринде вирус кайра күч алып кетиши мүмкүн. Ошондо гана жарандар вакцина алууга ашыгып калышат. Вирус жана вакцина тууралуу эч нерсе түшүнбөгөн кишилердин айткандарын уга бербей, адистердин кеп кеңешин угуу керек. Карап турсаң, чоң, акыл эстүү, билимдүү кишилер эле вирус жок, өлкө президенттери сүйлөшүп алышкан деп айтышат. Бул акылга сыйбаган нерсе да, деди Путин. Сөзүнүн аягында ал вакцинанын айрым учурда кыйыр таасири болгону менен коронавируска чалдыкканга караганда алда канча пайдалуу экенин кошумчалады. Рапия Исаева: Эмомали Рахман жыргап кеткен жок, ага 9 толго бир келип турат. Эмомали Рахман жыргап кеткен жок, ага 9 толго бир келип турат. Мындай пикирди педагогика илимдеринин доктору Рапия Исаева Facebook баракчасына жазды. Менин энем көп айтып калчу, 7 кайып бар, аларга нике кайып жана кошуна да кирет. Куда менен кошуна Кудайдан, экөөнү тең таңдай албайсың. Буйрук кайып деп коюшат. Ошон үчүн куда кошуна менен сый мамиледе болуш керек. Эрегишкенге болбойт. Кудадан балдар ажырашып кетип, кошунадан көчүп кетип кутуласың деп. Анан көчүп кетмек белек же көчүрүп жиберебизби? Анте албайбыз. Ошон үчүн Тажикстан менен кошуна тургандан кийин мамилени жакшы жакка буруш керек. Элестетип көргүлө, өзүңдүн эле кошунаң менен өмүр бою короого ташыргытып жашоого мүмкүн эмес. Акыры достук болбосо да бир тилге, өз ара түшүнүүгө келесиң да. Жөн эле президентти күнөөлөй берген болбойт. Куру намысты көтөрүп чаап бетке кармап. Азыркы геосаясатта коңшу мамлекеттер менен ынтымак гана керек. Президент Садыр Жапаров туура кылды, барды, сүйлөштү. Куру намыстык эмес, эл аралык дипломатиялык жолду тандады. Проблемадан качпаш керек, проблеманы чечиш керек. Акыры бир чечимге келишет. Эмомали Рахман деле жыргап кеткен жок, ага 9 толго бир келип турган убагы. Эми Садыр Жапаров баргандан кийин Рахман тескери кетсе, баштаса анда дагы деле өзүнүн баркы дагы түшөт. Ал бизге келсе анда ой аны сыйлап күтүп жатабыз деп чыкмакпыз, же дагы бир тараптар ага каршы митинг уюштура коюшмак. Андан көрө 30 жылдан берки проблема чечилип калсын дебейсиңерби? Президенттин аракет кылып жатканын колдобойсуңарбы? Намысты башка жерден көтөрүп чыккылачы, бай болгурлар, дейт Исаева. Ошто тоюттун баасы 2 эсе кымбаттады. Ош областында чөптүн баасы кымбаттап, былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Мындай маалыматты чөп алып сатуу менен алектенгендер билдиришүүдө. Айтымдарында быйылкы жылы жамгыр убагында жаабай, чөп аз өскөн. Азыркы учурда дыйкандар беденин бир таңгагын жеринен 250-270 сомдон сатып жатышат. Чөптүн бир таңгагын 230-250 сомдон, самандын бир таңгагын 190-200 сомдон сатышууда. Быйылкы жылы убагында жамгыр жаабай калды, ошондуктан тоолуу айылдарда чөп болбой калды. Ба ушул себептен кымбаттап кетти, деди чөп алып сатуу менен алектенген Рахманберди Шапиев. Сатуучулар тоютка болгон талап өскөндөн кийин чөптү Өзбекстандан алып чыга башташкан.
Мен Өзбекстандын Андижан областынан саман алып чыктым. Ал жакта арзан, таңгагы 70 сомдон сатылууда. Бирок ошол эле убакта бажы төлөмү бар, аны төлөш керек. Күйүү чумай бар, аны акташ керек. Ошентип отуруп бул жакка келгенде таңгагын 200 сомдон сатып жатабыз, деди атын атагысы келбеген жаран. Бул арада облустагы райондордо Ош шаарында да эттин баасы өстү. Ош шаарында мындан 2 ай мурун эттин килограммы 450 сомдон сатылып жатса, азыркы күндө 470ке жетти. Баанын кымбаттаганын эт алып сатуу менен алектенгендер жем чөптүн баасы жогорулаганы менен байланыштырышат. Фермерлер тоют кымбаттыгына байланыштуу эттин баасы азыркыдан да жогорулашы күтүлүп жатканын айтышат. Улукбек Марипов пират саунасында кыздар менен чартаңбай тептиби? Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов соңку убакта катуу чарчап жүрөбү? Айтор жакында катуу чардаганы жашыруун маалымат катары бизге жетти. Эмесе бул боюнча өзүнө суроо салалы. Улукбек мырза, 20-июнь дем алыш күнү пират саунасына тымызын барып көңүл ачканыңыз распы? Аябай шаттуу маанайда чарчаганыңыз. УКМКнын күзөт кызматына чейин билинсе таң калгандарды туйдуңузбу? Улам керме каштарды алдырып, жипке тизген шуурдай эле тандаганыңызды, калчаганыңызды моюнга аласызбы? Жогорку даражадагы кызматта туруп көпкөн коммерсанттардын деңгээлинде шапар тептиңизби? Кандай баа берсек болот? Сиздин көшөгө артындагы деңгээлиңиз ушундай пас беле? Ток этерине келсек, мындай ысык кабарды суроо иретинде берүүгө туура келди. Шибегени капка ката албайсың, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген макалдарды эстеп, тикелей өзүңүзгө коңгуроо кагып турган чагыбыз. Булак Азия Ньюс гезити. Негизи эле шашма эл экенбиз, Президент эмес, министр тосуп алыптыр. Ой, кокуй эле кокуй. Садыр Жапаров уят эле болду деп шашып өз президентибизди шылдыңдап да жибердик. 12 саат чыдап жөн олтура турбай. Мына иш күнүнүн башында бир жакшынакай эле тосуп алдыгым. Тажаттыңар. Айрыкча кынтык издеп эле олтурган кара өзгөйлөр. Жаагыңар басылып, жаныңар тынар күн келер бекен. Же ушинтип эле тытмалап, дүйнөгө абийирибизди төгүп жүрүп өтөсүңөрбү? Бактыгүл Иманбек кызы. Эльвира Аманова Садыр Нуркожоевичтин колуна тонолгон, уурдалган, талкаланган мамлекетти тапшырдык. 3 айда эле бакырып чыкпай сабыр кылалы. Садыр Нуркожоевич ар бир районго барып, элдин көйгөйүн угуп, айрым орчундуу суроолорго социалдык желелерден жооп берип жатат. Мындай пикирин жарандык активист Эльвира Аманова өзүнүн Facebook баракчасына жарыялап жазды. Садыр Жапаров абдан жакшы иштеп жатат. Чынында мурунку президенттерди 1-2 жыл караны деле көрүнчү эмес, самолетко олтурганын, башка өлкөгө баргандарын көрөт элек. Ошондой эле мурунку президенттер соц тармактарда айтылып жаткан көйгөйдү укчу эмес. Садыр Нуркожоевич ар бир районго барып, элдин көйгөйүн угуп, айрым орчундуу суроолорго социалдык желелерден жооп берип жатат. Садыр Нуркожоевичтин колунда тонолгон, уурдалган, талкаланган мамлекетти тапшырдык. Президент болгонуна 3 айга жакындаганда эле бакырып чыкпай сабыр кылалы. Буйруса 3 жылда жыйынтык көрөбүз. Бала деле төрөлө калып чуркап кетпейт го. Садыр Нуркожоевич суктанаарлык иштеп жатат. Эл аны көрүп турат. Келечекте көптөгөн жакшы иштерди жасап, мамлекетти өнүгүү жолуна салат деп ишенем. Булак Назар Ньюс чекиткейи.